هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. Биздин үйлөнгөнүбүзгө 10 жыл болду. Бирок ушуга чейин Аллах бизге наристе насип эткен жок. Медицина жактан текшерилсек, келинчегибиз экөөбүз тең таза чыктык. Бирок Аллахтын жазып койгон тагдыры бийик. Суроо. Апам аялың менен ажыраш деп талап кылып жатат. Ушул маселенин шариатта өкүмү кандай? Аллахка мактоолор болсун. Бардык иштердин баары Аллахтын колунда. Бүт нерсенин өзүнүн мөөнөтү бар. Аны инсан билбейт. Суроо берүүчү айтып жаткандай, дарыгерлердин айтуусунда аялынын ден соолугу таза экен. Аллахтан гана үмүт кылуу керек. Үйлөнгөндөрүнө 20 жылга жакындап, анан гана Аллах наристе берген көптөгөн адамдарды билебиз. Алтымыш жашка жетип балалуу болбой, 60тан өткөн соң көптөгөн балалуу болгон аалымдарды билебиз. Бул Аллахтын буйругу. Ал каалагандай башкарат. Менин бул бир тууганына берер насаатым, жүрөгүңдү Аллахка байла. Раббим, мени жалгыз калтырба, сен мураскорлордун эң жакшысысың деген дуаны айтып, Аллахтан наристе берүүсүн көп-көп тиле. Ал эми эне тууралуу айтсак, эне өзүнүн баласын жакшы көрөт жана ага жакшылык каалайт. Анын балалуу болуусун каалайт. Анан ушул баласына болгон сүйүү жогоруда бир тууганыбыз айткандай акыбалга алып келиши мүмкүн. Менин насаатым, эгер келинчегиң такыба, жакшы аял болсо, анда энеңди ыраазы кылууга умтул. Ал эми аялың менен ажырашпа. Себеби ата-эненин аялыңа талак бер деген буйругуна моюн сунулат, качан гана аялыңдын мүнөзүндө же дининде айып болсо. Имам Ахмадка бир киши келип, менин атам аялың менен ажыраш деп жатат, бирок аялымдын эч бир айыбы жок деп айтат. Анда имам Ахмад ажырашпа деп айтат. Анда ал киши чындыгында Умар баласы Абдулланы аял менен ажырашуусун талап кылып, баласы ажырашат эмеспи дегенде, имам Ахмад сенин атаң Умар эмес да деп жооп берет. Себеби Умар Аллах андан ыраазы болсун, диний пайда үчүн аялына талак берсин деп баласын буйрган. Менин насаатым, тууганым, энеңдин ыраазычылыгына умтул. Ага мээримдүү жана кичпейил бол. Башынан, колунан, кадамынан өп. Бирок аялың менен ажырашпа. Эгер энеңдин ыраазычылыгын таба албасаң, ал сага ачууланганын токтотпосо, анда аялыңа жумшак бол. Аны менен ажырашпай, аны алып калуу үчүн экинчи аял алыш керектигин айт. Бир гана аны алып калуу максатта экениңди айт. Апаң сага басым жасап, аялың менен ажырашпаш үчүн экинчи аял алыш керектигин айт. Аялыңды ыраазы кыл да, экинчи аял ал. Аллахка ант, мен канчалаган окуяларды билем жана жашоомдо кезиктирдим. 2 жубай 17 жылдан ашык жашап, балалуу болушпай, анан эркек экинчи аял алып, ал аялы боюна бүткөндө, биринчи аялы да боюна бүтүп, экөө тең дароо төрөгөн. Мен бул окуяны жана ушуга окшошторун өз көзүм менен көргөнмүн.
Балким экинчи аял алганың биринчисинен да, экинчисинен да балалуу болушуңа себеп болор. Аллах Тааладан сенин абалыңды оңдоосун жана ата энең сенден разы болуусун суроо менен айтаар насаатым ушул.